акыган жериң сонун алады ата журду акылман элиң сонун алады аркар кылжа жайнаган төрүң сонун алады акыл сөзүң калкыган көлүң сонун алады көлүң сонун алады көлүң сонун алады Чиң кыргыз элинен энчи болгон алады эгемендүү жеринен кенчи болгон алады каркарадай жебесин созо жүрөт алады кайда жүрсөм элесиң кошо жүрөт алады кошо жүрөт алады кошо жүрөт алады күңгүлү жайнаган төрүң сонун саймадан зарыңда түрдү куш күн түн тынбай сайраган карегимди толтуруп карай берем кайрадан кагылайын алады караныңдан айланам караныңдан айланам караныңдан айланам кагылайын алады Саламатсыздар урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн Комуздун коштоосунда сонун чыгармаларды угалы деп атайын студиябызга таланттуу ырчы кызыбыз Акмарал Эркинбек кызын чакырдык. Акмарал, кош келиптирсиң. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Учурда Мурат Күреңкеев окуу жайында окуп атыптырсың. Окууларың кандай болуп жатат? Ооба, азыркы учурда экинчи курста элдик ырдоо бөлүмүндө окуп жатам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Буюрса эле кышкы сессиядан кийин окууларыбыз жакшы уланып атат. Айылдан келдиң. Өзүң жөнүндө тааныштырып өтсөң болот көрүүчүлөргө. 9-классын бүтүп келдиң окшойт, э? Ооба. Мен Эркинбек кызы Акмарал. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей Мурат Күреңкеев атындагы окуу жайда экинчи курста окуйм. Ошол буга чейин Айылдан сен кыялданып келген окуу жайга тапшырып аткандагы максаттарың орундалып баштадыбы? негизи кичинекей кезимден эле баягы ата-энем мени музыкалык мектепке окуткан. Анан баары бир музыкага баягы кичинекей кезимден эле ата-энемдин айтуусу боюнча негизи 3 жашымдан баштап аралашыптырмын музыка дүйнөсүнө. Андан бери келип отуруп ушул 8 жашымдан баштап конкурстарга катыша баштадым. Эң таң калыштуусу бул биринчи конкурска катышканым туулган күнүмдө болгон экен. Анан 8 жашымдан баштап жаш таланттарга андан ары чоң болуп отуруп, анан буюрса чоң конкурстарга да катыштым. Кудайга шүгүр. Андан кийин ушул кичинекей кезимден эле бир музыкалыйда окуп жүргөндө эле мага айтып калышчу, ушул кийин барганда дагы улан, мындан ары да улан, таштаба депчи. Билим деген жакшы нерсе дегенде ошонун баары кулакка сиңгенден кийин иш жүзүндө аткарыш керек болду. Анан ошентип эле кичинекей кезимден бери кыялданып, эңсеп, ушул жакта окуйм, ушул жактан билим алам деп келип, анан бүгүнкү күндө Мурат Күреңкеев атындагы окуу жайда окуп калдык. Устаттарың ким болуп жатат азыр? Азыркы учурдагы мен сабак алып аткан устатым Кыштобаев Максат агай. Анан элге төбөсү көрүнүп калган ырчылардын бири албетте. Анан эми бул ушул даражага деле негизи
жеткирген адамдарга учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып кетем. Эң биринчи эле ата энеме, бир туугандарыма, жакындарыма албетте. Анан устаттарымды айта кетпесем болбойт. Эң эле биринчи ушул талантым баягы чыгып баштагандан кийинки ушул мени өзүнүн карамагына алып окуткан ушул биздин айылдан эле Өрөөндөн болот деген агай мени ушул аккордеонго салып ырдатып, музыкага болгон баягы көз карашты ушул музыка дүйнөсүнө салып берип койгон. Андан кийин нарынга келгенимде ошол бир аз чыга баштагандан кийин Темиркул Ниязов деген агайдан сабак алдым. Албетте агай менен чындап көптөгөн ийгиликтерге жеткирди десем болот. Көп машыктык, көп жүрдүк, көп жерде жүрдүк. Агай чынында баягы көп нерселерди үйрөттү мага. Ар бир устаттан албетте ар кандай жакшы тажрыйбаларын бөлүшүп, өзүнүн билгендеринен да көптү үйрөттү мага баары тең. Андан кийин ошол музыкалык мектептен окуп, музыкалык мектептен мени дагы да өз карамагына алган Жылдыз Абдыкеримова деген эжем болду. Ал эжекемден дагы ушул комуз менен черткенди, комузду ойногонду үйрөндүм. Нота таанытты десем болот ошол эжекем. Андан кийин ушул Мурталы Күрөңкеев атындагы окуу жайга келгенде, биринчи курска келип, мына студент деген каалган ачканда эле ушул Абдулдаева Шербет деген эжеде окуп билим алдым десем болот. Андан кийинки устатым ушул. Комузду окуу жайдан үйрөнгөн турбайсыңбы анда, музыкалык мектептен? Музыкалык мектептен үйрөндүм. Ал азыркы окуп жаткан окуу жайдан дагы кандай аспаптарды үйрөнүп жатасың? Бир эле комузбу же аккордеондо үйрөнүп жатасыңбы? Ошо сага кандай жаңы ачылыштар болуп жатат бул окуу жайда? Бул окуу жайда мен чынында мурда музыкалык мектепте азыр байкап атам. Музыкалык мектепте баягы күүгө аябай кызыкчумун. Чын эле аябай күү черткендерди карап, ушинтип кол ойнотсоң депчи. Анан музыкалык мектептен баягы өзүмдүн специм вокал болгон үчүн ыр менен жүрдүм, ыр менен конкурс андай болуп, анан ушул күүгө бир аз эле көңүл бурулуп калчу да. Постановкам коюлуп, анан ошо окуу жайга келгенден кийин күүлөрдү азыр аябай чын эле жакшы чертип, күүдөн да устаттарымды айта кетейин. Мамбеталиев Ринат агайдан сабак алдым. Жана азыркы учурдагы дагы да устатым комуздан берип атат. Ошо Шербет эжекебиз. Ошол жакшы өзүбүзгө болгон кошумча билимим Кудайга шүгүр азыр жакшы алып, дагы да фортепиано эмесин чертем, аспабын. Анда негизи ар бир музыкант баягы фортепианонун черткенди билиш керек экен да. Ошол. Алдыда айтып өттүң, конкурстарга катышууму, сынактарга деп анан байгелүү орундарды ээлеген кайсы сынактар болду? Казакстанга чейин барып келдиң, жаңылбасам. Ооба. Негизи чет өлкөлөргө да чыктым. Чет өлкөлөргө Турцияга 2 жолу бардым. Москвага ошол роль ойноп калып, ал роль менен Москвага барып Эмне келдим. болгон роль, тагыраак айтсаң? Тагыраак айтканда баягы бул өзүмдү актриса жактан дагы негизи баягы кичинекей кезимден мен ошол нарындагы нарын казияты менен баягы ырдап калчумун. Анан ошол жактан эле баягы ошол роль берилип калып мага деген. Анан ошол роль менен эле чыгып отуруп, анан Москвага чейин барып келдик, чакырыктар мененчи. Ошол анан Казакстанга да барып келдим. Албетте биздин ошол Кыргызстандын активисттери, атайын өнөр колдоочулар десем болот, чыгармачылыкты баалагандар ушундай жакшы баягы сунуш киргизип, анан ошо менен барып келдик. Акмарал, анда сен каршы болбосоң, бүгүн көбүрөөк ырдасак жакшы болот окшойт. Азыр кезекти ырга берели, андан соң дагы маегибизди улайбыз. Кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Азыр Энекем деген чыгарманы аткарып берейин. Мен дагы
Учурда мындай съемкалар болуп атат. Азыр дагы бир съемкадан келдиң. Бизге чейин аны окууңа тоскоолдук болбой эле турабы? Мугалимдериң кандай түшүнүү менен кабыл алып жатышабы? Ооба, мугалимдерим чынында аябай түшүнүктүү, азыркы окуп жаткан мугалимдерим. Анан негизи тоскоолдуктар көп болбой эле, албетте убакытты баягы план менен жүрсөк тоскоолдуктар болбойт го деп ойлойм. Окуу менен бирге чыгармачылыгыңды да кандай ырларды жаздырып жатасың? Эмне жаңылыктар болуп атат чыгармачылыгыңда? Же азыр бир гана окууга басым жасап жатасыңбы? Ооба, бир гана азыр окууга эле басым жасап атабыз азыр. Буюрса алдыда дагы жакшы пландар бар. Иштеп, жакшы ырлар чыгарабыз деп үмүттөнөм. Ишенем. Чыгармачылык, ырчылык сага кимден өтүптүр? Үйдө атаң ырдайбы же апаң ырдайбы? Чыгармачылыгым чынында атам дагы, апам дагы ырдашат. Тай жагым дагы, ата журтум да ырдашат. Анан ошолордон өткөн го деп ойлойм, эки жактан тең. Ошол. Анан атамдын карындаштары ырдайт. Апамдын болсо чоң аталарынан ушундай тай атамдардан көп да ырдагандар, комуз черткендер көп. Комуз менен ырдап жүрүп эле анан эстрадага да өтүп кеткендер бар да. Баягы эстрадан да бирге алып кеткендер. Сенде бул жаатта кандай ой тилектериң бар? Негизи комуз менен ырдап чыгып атканда баягы бир ой болгон, эстрадага өтпөйм депчи. Бирок азыркы замандын баягы талабына да бир карап коюш керек экен деп ойлоп эметем. Бирок сөзсүз түрдө комуздан такыр кетпейм. Себеби мага элдик ырлар чынында аябай жагат, аябай баалайм, барктайм дегендей. Анан бирок эстраданы дагы ала жүрүш керек деп ойлойм. Жеке оюм ошондой. Эстрадада да ырдап калам, ырдап калчу болдум акыркы күндөрү. Сенин үнүңө, талантыңа баа берген улуу таланттуу инсандар болдубу? Сен эсиңде калган кимдер болду? Азамат экенсиң, жакшы ырдайт экенсиң, үнүң өзгөчө экен деген ушул чыгармачылык чөйрөдө жүргөндөр. Ооба, болду. Көп эле адамдар менен жолуктум. Көп эле залкарлар менен, корифейлер менен деп айтсам болот. Жолугуп, алардан жакшы батасын алгым келет, кеңеш алып калганга аракет кылам. Анан эсимде калгандар эми Нуржамал Табалдиева, ошол апабыз менен дагы бир дуэт ырдап чыкканда дагы айткан. Буюрса жакшы ырдап, ал ападан да кеңеш алгам. Ошол анан ушу Малик Аликеев агайдын жакында эле концертинде ырдап чыктым эле. Ал агай дагы айткан, жакшы ырдайт экенсиң деп, жакшы сөздөрүн айтып, баталарын берип дегендей. Жакшы ырдай баштадыр азыр. Сен кичинекейиңден бери сынактарга чыгып келатам деп атасың, анан кандайдыр бир мындай сынактан көңүлүң чогуп калган учурлар болгон эмес беле? Балким кандайдыр бир байгелүү орунга жетпей калып дегендей кичинекей баланын көңүлү сынып калышпат эле го? Ооба, болгон. Андай кичинекей Эсиңде кезимде калган учур болду беле ошондой? болгон. Эсимде калган учур Нарында ушул областтык жаш таланттар деген конкурста 4-орун мындай айтканда активдүүлүктү алып калганда аябай ыйлагам чынында. Ыйлап, бирок эч качан мындай артка кетем деген эмес, болгону ыйлагам, аябай ызалангам да. Ошончо эл турса, ошончо конкуренттер турса, анан ошолордун алдында баягы 4-орун алып калды дегенчи, мен анда баягы 1-орун деп барып анан дээлик алып 4-орунду алып калганда ыйласам керек да. Анда дагы ырдасак кандай болот, Акмарал? Дагы ырдайсыңбы? Анда азыр элдин арасында ырдалып жүргөн Бозойго деген ырдап берейин. Кырманда кызыл мен болсом, кыраңдан соккон жел болсом, айрылгыс болуп экөөбүз
калды деп атасың, анан ошол ырчылардын эң эле мындай тамак куралы тамак эмеспи? Анан ошону үндү сактоого кандай аракеттер жумшайсыңар? Үйрөтөбү? Азыр мугалимдер үйрөтүп жатат да. Ой, үйрөтөт. Баягы ар бир сабактарда кыпчып айтып кетет да, ар бир жерине. Анан атайын отургузуп алып деле айтат. Анан ошол агайлардын, эжелердин бири айтканын укпай мен бир аз суукта жүрүп калганым үчүн тамагым ооруп калыптыр, кечирим сурайм. Негизи ошол кичинекей кезимде баягы айтышчу эме деп, жумуртка ичсе жакшы болот депчи, бирок ушуга чейин бир да жолу жумуртка ичип көргөн жокмун. Анан кызыккан да жокмун да. Жумуртканын сарысын ичсе үндү майлап эметип кетет депчи. Аны колдонуп көргөн жокмун. Ошол анын башкалары мүмкүн ар кандай метод менен сакташы мүмкүн. Алдыда кандай пландарың болуп жатат? Балким сынактарга катышууга даярданып жаткандырсың. Азыркы учурда чын айтканда сынактар жокко эсе жок да. Анан азырынча жана айтып кеткендей эле окуу менен эле алектенип эле. Бир аз пландар бар баягы чыгармачылыкка тиешелүүчү. Ошол буюрса жаңы чыкканда дагы эмгекти көрөсүздөр. Акмарал, анан сен азыр чыгармачылыкка баш отуң менен камыр жумур болуп аралашып, ошол жактан мындай атаандаштык, көрө албастык деген нерсе сага билинип атабы? Чынында баягы өзүм билген эмесмин, бирок бир учурларда баягы өзүңүздөр билгендей азыркы жакшы ырдап чыгып атат. Экөөбүз дагы жакшы тааныштарданбыз. Акыл Нуру деп, Нурайым Акылбекова жакшы ырдаган кыз. Анан ошол кыз менен бир учурда ошо атаандаш кылып башташкан. Элдер өздөрү эле. Ооба, кээ бирөө айткандары болгон мага деле баягы. Ушундай кызды тааныйсыңбы, сенден өтүп баратат, мынтип атат дегендер болгон. Анан бирок эми бул ар кимдин чыгармачылыгы өз жолу менен деп айткым келет. Ар кимдин чыгармачылыгы өз жолу менен, өз нугу менен кетет болуш керек. Акыл Нуруна сен кандай баа берип жатасың? Казак ырчысы менен дуэт аткарып жатат. Сенде андай кандай пландар барбы? Ушул казакпы же кыргыз ырчылары менен дуэт аткаруу деген? Кыргыз ырчылары менен дуэт аткаргым келет чынында. Ким менен айтканда мисалы ошол баягы элге таанылганда Жаз деген чыгарма менен таанылгам. Ошол ырды дагы ушул автор менен же болбосо Каныке Эралиева эже менен, аткаруучу менен ырдагым келет да. Бир ушундай идея, план бар буюрса. Ошол. Анан Акыл Нурга болгон чынында баягы элдин кызы болуп, эл ичинде жакшы талантын тартуулап жүрөт. Ага дагы баягы экөөбүз жолугуп калганда дагы айтам, ийгилик каалайм деп. Баягы эфир алдында да айтып коеюн, ийгилик каалайм. Чынында ак жолу ачык болсун деп айтмакчымын. Ошол өзүң айтып калган Каныке Эралиеванын Жаз аттуу чыгармасын кандайча аткарып калдың? Анан ал эжекебиз кандай ой пикирин айтты сага? Негизи бул ырды баягы жанагы айтып кеткендей бир туугандарым дагы таап берген муну. Муну негизи биринчи байкем алып келип мага Самара Каримова эжебиздин аткаруусун дагы көргөзгөн. Анан клибин көргөзүп мага башында башкача болгон да, болгончу. Эмне бул депчи, анан кандай мен өзүм чыгып келе жатсам, бул илгерки ыр болсо депчи. Илгерки ыр болсо мен кантип ырдай алмак элем депчи. Менин жетишине деле көзүм баягы бир жерде жетемби буга депчи, ырдай аламбы, ырдай албаймбы деп ойлочумун. Андан кийин эле ушул кечки байкем көргөзө бердим, ону карасаң, карачы, могу ырды жаттап көрсөң жакшы депчи. Андан кийин ошол бир күн эле ырдап атып, мен башында бага жетпейм го деп койгом да байкеме, жообум ушундай болгон. Андан кийин эле бир кулагыма кечке угула берип сиңип калган окшойт. Анан бир күнү ошол жумуш кылып эле кыйкырып ырдап жүрүптүрмүн да, жүрө бергем. Анан аны байкем байкап калып, анан сен ырдап чык деп. Анан бирок бул ырды баягы чыгарышына көмөк көрсөткөн устатым Темиркул Ниязов агайым болду. Баягы аранжировка жаздырып, ушул жагынан дагы, тигил жагынан дагы, билим берүү жагынан дагы көп көмөк көрсөттү да. Аны эстрадага салып эле ырдап жүрөсүң же комуздун коштоосунда дагы? Жок, эстрадага эле салып ырдап жүрөм азыркы учурда. Ошол негизи өзү эстрада менен таанылгандан кийин деп дагы эметип коем да. Бүгүн эле ошол Каныке Эралиеванын чыгармачылыгына арналган бирдөө аткарып келиптирсиң. Анан буга чейин эле укту эле дал Каныке эжекебиз, кандай баа берди эле ошол? Угуп
угуп мына Каныкей эже өзү мени ыргесе деген немеге программага чакырган. Эме болчу, ал теле алып баруу болчу да. Ошого чакырганда чын эле аябай башкача сезимдер болгон. Сүйүндүң, толкун. Сүйүндүм, толкундандым, кайра бир чети башкача болдум да, баягы калтырап ошол жерден. Негизи ал ата-энем сүйлөшкөн. Анан апам менен атам айтканда кадимкидей мен ошол жака барамбы, кантип алдымдар деп берем депчи. Ошондой болгон. Ошондон кийин эле бул Күрөңкеевке тапшыргандан кийин дагы азыркы учурда ал жакта эмгектенет да эже. Эстрада бөлүмүн карайт. Анан азыр дагы ошо жолукканда айтып калат, могуларды берейин сага, буларды берейин деп. Ушундай суроо бергим келип жатты эле да. Азыр баягы жакшы аткаруучуларга обончулар өздөрүнүн ырларын сунушташат да. Кимдер тарабынан ушундай сунуштар болдубу сага? Сунуштар ошол Каныкей эже тараптан болду. Дагы Кыдыкбек Усупбаев деген композитор агабыз бар, таанысаңыздар керек. Кайсы чыгармасын сунуштады? Көп эле чыгармасын, азыркы учурда Бал татыган балалык деген чыгармасын сунуштап атат. Ошол ал комуз менен, ошол комуз менен деп баардык эле обончулар билип калды окшойт. Алынканды, элдик ырларды ырдап чыксам, комуз менен берели депчи. Ошол анан өзүңүздөр билгендей ушул жакында эле Из калтыр деген ырды аткарып чыккам. Ошонун сөзүнүн автору дагы Акбар Кубанычбек уулу деген агайыбыз дагы буюрса жакшы пландарын сунуштап. Ал дагы эстрада салынган ырды. Ооба. Буюрса ошондой сунуштар болот. Бал татыган балалыкта азыр комуздун коштоосун ырдай аласыңбы же даярдык жокпу ага? Азырынча жакшы баягы орусча айтканда разбор кыла элекмин. Иштелип чыга элек жакшы. Анда азыр иштелип чыкканда бир чыгармаң болсо, ырдап бер анда бизге. Анда бардык ошо экран артындагы апалар үчүн Аалы Толкучев агабыздын Апакем деген чыгармасын аткарып берейин. Кийинки суроо мындай, репертуарыңдагы чыгармаларды кандай негизде тандайсың? Ким жардам берет? Ушундай багыттагы ырларды да, ушундай мазмундагы ырларды да депчи өзүңө жаккан эле ырларды ырдай бересиңби? Негизи репертуар тандоодо көбүнчө устаттарым, анан апам көмөкчү болот. Ушул ырды ырдасаң жакшы, анан могулардын текстинин мазмуну ушундай экен. Анан кээде өзүмө обон жагып калганда дагы карап ырдайм да ошолорду. Обон, аябай обон деген сонун нерсе го. Анан обонго такап ойлосом кылып мындай жакканын ырдап чыгам да көбүнчө.
ар бир ырчынын мындай сүйүктүү өзүнүн ошого таасирленген ырчысы болот. Кумир деп коюшат го. Кумир десек туура болобу же чыгармачылыгын баалаган, үнүн баалаган ырчың барбы сенин? Албетте бар. Негизи өзүм ушул элдик ырдоо жаатында жүргөн үчүн ушул жааттагы ырчыларды аябай жакшы көрөм. Анан албетте баягы эстраданы жаман көрөт экен дебешсиң. Эстрададагы ар кимдин эмгеги, ар кимдин чыгармачылыгы өзүнчө. Аларды да сыйлайм, баалайм. Анан өзүм Саламат Садыкованын үнүн баалайм, үнүн баягы чыгармачылыгын сыйлайм дегендей. Ушундай элдик ырдап жүргөн ырчыларды баягы ошолордон алып кандай ырдап атат, кандай ырларды ырдайт. Бирок көбүнчө ырдаганым ушул Саламат Садыкова эженин репертуарынан ырларында көп. Мускал Өмүркан апабыздын ырларынын репертуарларынан көп да. Саламат Садыкова эжебизге жолугуп калганда же айттым беле сиздин чыгармачылыгыңызды, үнүңүздү баалайм деп? Ооба, кичинекей кезимде бир конкурска барып, анан эжеден ушул мастер-класс алганбыз. Конкурстун жүрүшүндө программада ошондойлор болчу экен. Анан ошондо эженин ошол Кыргыз жери деген ырын ырдап жүрчүмүн. Анан өзүнө айткам, сиздин ырларыңыз аябай жагат, оркестр менен сонун ырдайсыз деп. Анда да оркестр мен үчүн аябай мындай чоң эме болчу. Азыр дагы ошондой деп айтылам. Оркестр менен өзүң ырдап жүрөсүңбү азыр? Ооба, ырдап жүрөм. Жакында эле ушул 21-кылым жылдыздары деген баягы концерт болот го. Ошол теле берүүдө ырдадым. Гүлнара Өмүрзакова деген кыргыз эмгек сиңирген артисти, республикасынын эмгек сиңирген артисти. Акмарал, анда ушул менен маегибизди жыйынтыктасак туура болот окшойт. Сенин дагы келечегиң алдыда, мындан дагы көп дагы жолугуп, чыгармачылыгың тууралуу дагы баарлашабыз. Окууларыңа ийгилик. Анда ушул Кыргыз жери менен маегибизди жыйынтыктайлы. Макул. Кыргыз жери Апаз Жайнаков деген атабыздын ыры. Аткаруучу дагы да Саламат Садыкова эжебиздин аткаруусунда болгон ыр. Gül çalkap dolar koynun açkan
аткаруу болду окшойт. Чоң рахмат. Буюрса эмгек сиңирген эл артисти деген даражага жеткен Чоң рахмат. каалайбыз сага, Акмарал. Чыгармачылыкка ийгилик, окууңа дагы ийгилик. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Чоң рахмат.